Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандардын иш аракеттерин жана мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ Кайгул программасы. Студияда мен Каныбек Асанкыриев. Саламатсыздарбы? Эсиңиздерге сала кетсек, жай айларында биздин чыгармачыл топ өлкө аймагын кыдырып, тартип сакчылардын ишмердүүлүгүнө көз салып келген. Жана бул жолкусунда биз ТВ Кайгул программасы Нарын областынын Кайгул милициясы менен биргеликте иш алып баруусун тартууламакчыбыз. Айтсак, бул иштин биринчи эле күнү протоколдор тартип бузган катардагы айдоочулар менен бирге мамлекеттик ишмерлерде болду. Кененирээк биздин сюжетте. Биринчи эле болуп бул жол тандабас коопсуз курун тагынбагандыгы үчүн токтотулган. Текшерүү учурунда документтери толук болуп, бирок куур тагынбаганын тартип бузуу катары көргөн эмес. Ремен тагынбайм. Ремен эч ким тагынбайм жок. Эмнеге? Сиз өзүңүзгө жооп берсеңиз жолдошот. Хорошо. Бул айдоочуга ордон протокол толтуруп беришти. Алгач макул болбогону менен мыйзамга баш ийип берип, протокол менен таанышкан соң колун коюп берди. Мындан кийинки айдоочу болсо светофордун кызыл түсүнө баш ийбей өтүп кете берген. Кызыл жандар арасына баш ийбей өтүп кеттиңиз? Жок, байке, жакшылыгыңыз. Жок, өтүп кеттиңиз. Камера токтолот. Убакытты көрүп экен, стоянка аэропорт. Аудини айыпына токтотуучу жайына киргизип камап коюшту. Протокол толтуруп, өзүн кетирип, анан текшерүүгө Toyota Camry үлгүсүндөгү мамлекеттик номер тагылган унааны текшерүүгө алышты. Кызматтык унаанын жолдомосунун мөөнөтү өтүп кеткенин аныкташты. Так, июньдун 16-сынан 30-июнга чейин келди. Июнь болсо июль. Унаадагы айдоочу дагы жөнөкөй эместерден экен. Унаа Нарын шаарынын мэриясына таандык болуп, Жыргалбек Ботоканов аттуу айдоочусу жергиликтүү шаардык депутаттардын төрагасы экен. Городская мэрия. Депутатка протокол толтурулуп, ага өзү да макул болуп, колун коюп берди. Унаасын болсо айыпына токтотуучу жайына камап коюшту. Бул жака кирген соң гана эл өкүлү чоңдугуна салып көрөйүн деди. Кой берип койсоңор болмок деп. Ал болбойт экенин түшүнгөн соң жок дегенде эфирге чыгарба деп суранды. Оп. Негизи исключение жазап кой берип койсоңор мен барып төлөп эле келмекмин негизи. Просто мен просьбадамын. Тура. Просто просьбам. Бирок эми просьбам көрсөтпөй эле койчу уякта. Бул чисто эмеде. Эркек көрсөтүп, анан сизди көрсөтүп коюмбу? Кошо эле көрсөтпөй эле койчу зачем? Анда баарын көрсөтпөш. Нарушение мойнубузга алдык. Ал жакшы. Булар балдарда ушташкан жокпуз, талашкан жокпуз. Ошону пример катары көрсөтүп коюш керек мында. Мушташпай, талашпай, мыйзамга баш ийип келип токтоп берди. Төрөгө алышты. Жөнөкөйлөр ишин. Мен айтып атпайм, мен штрафыңарды төлөйсек, шартыңар жок, карачы эми. Төлөй десек шартыңар. Ал кайра бурулуп келе эске такалат депутаттарга. Эми банкомат коюш эми биздин милдетибиз. Мисалы, квитанция кармап туруш биздин милдетибиз. жок, силердин милдетиңиз, но буларга ошондой шарт түзүп берген керек да, мисалы. Кандай болбосун бардык иш өз нугу менен жүрүп, мыйзам чегинде болду. Депутаттын унаасы камалып, тартип сакчылар аркасынан эле дагы бир айдоочуну документи жок жүргөндүгү үчүн алып киришти. Унааны камап протокол толтурушту, ишти улантышты. Көпкө күттүрбөй коопсуз курун тагынбай жүргөн айдоочунун унаасы менен кошо токтотушту. Жолдош айдоочу, сизге коопсуз курун тагынбай жатасыз. Бул айдоочунун документтерин алып протокол толтурууга киришти. Алгач баш ийгени менен кийин нааразы болуп чыкты. Пикиринде анын айыбын тартип сакчылар же биздин чыгармачыл топ төлөп койсо болот. Түштөп кетейин. Силер төлөп койгула ма? Бул балага берип коюн акчасын. Жок, мен силер төлөп түшүнгүлө да. Албетте тартип сакчылар иштерин кыла беришти. Айдоочу болсо улам учуп, ара чолууда сөгүнүп жатты. Айтымында өзү мурда тартип сакчы болуп иштеген. Учурда эки баласы бул тармакта эмгектенет. Анысын эмнеге мактанып айтты белгисиз. Анткени жардам берген жок. Акыры протоколго да колун койду, бирок нааразычылыгын жашырган жок. Мен каракулаңды деп атам. Мен каракул. Ооа, кыйлаттым.
Өлкөн киши ушундай болбойт. Эмнеге тааныган эмес ушундай аспаңыз? Эмнеге? Эременди эмнеге тааныган? Билген жокмун. Эременди билген жоксуз. Билген жок. Эмнени көрсөтөйүн? Эмнени Аманбайга көрсөтөйүн? чалам. Эмнени көрсөтөйүн? Көргөз кана сенин немең. Мына, Кана? мына жазылып турат. Кана, Инспекторов ким? У деп турат. Кана немең тиги жетонуңдан бери. Жетон номери мына Кана? мактан. НР 027. Камераңды сырап эмне? Азамын чыгат. Болду, билгенбиз. Кийинкисин дагы коопсуз курун тагынбагандыгы үчүн текшерүүгө токтотушкан. Анан документтерин карап жатып, буга чейин да тартип бузуп, убактылуу айдоочулук көлүк менен жүргөнү аныкталды. Албетте тартипке ылайык экинчи ирет тартип бузгандыгы үчүн унаасы айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Ставим крест, почта отылып анан чыгасыз. Аз барып машинаңызды алып тастайын десеңиз. Повтор машинаны. Бул унааны камап эле жолго чыгып, жүк ташуучу унааны токтотушту. Мунусунда документ болуп саналган жолдому баракчасы жок болуп чыкты. Путевка, машинанын документи, права жок болсо? Жок, права менен машинанын документи. Жолдомо баракча жок болуп. Айдоочусу тартип бузганын мойнуна алып протоколго кол койду. Унаасы болсо жакынкы айыпына токтотуучу жайына камалды. Бул айдоочуну дагы текшерүүгө токтотушканда документтери жок болуп чыкты. Унаасынын чөнтөктөрүн ача албай, бир топко чейин турду. Акыры анысында талкалап чыгарып, болгону унаанын каттоо баракчасын алып чыкты. Алып келген ошо ичинен алып. Жок, азырлап келген. Вообще жок болсо. Ошо алып келсең чарасын да машина алып келсең. Жөнү толтурчу. Качып кетип атсам жүрөм. Берип чойку машина ачыксın. Берип коюшу. Я просто менкине жүктөгөндө катпайт да могу. Оны айдап алгам. Эмне кыласың? Сен талкайсың мага? Эмне кыласың ана сен киргизген атпайсың. Бул да бирөө машина. Жок, онда бер, ачып берейин дейм. Мен өзүм бир ачам. Талкайсың, өзүм жооп берейинчи. Өзүм жооп берейин. Я мojeni сайбайсың, mojeni ачып бер, mojeni сайсаң. А ош жерин сайдан жок. Мына, жөнүрө өтөсүң. Берсең бербешмин. Отурум праваны алып келген ичинен деп өтөт. Жок, эми ичине кирип берем. Жок. Качем нурламабы ичинен? Берсең. Качем берем. Праваны алып келетин о можел биле койсо. Айдоочулук күбөлүгү жок болгондуктан бул унаа баары бир айыпына токтотуучу жайына киргенге милдеттүү экени айтылып, тийиштүү жайга айдатышты. Аудио үлгүсүндөгү такси кызматкери светофордун кызыл түсүнө баш ийген эмес. Андыктан бул унаа менен чогуу светофордо турган тартип сакчылар ошол замат аркасынан түшүп токтотушкан. Кызыл жок баке, жашылдан кийин өтпөйт. Кызыл жан. Көрүп тургандан астына айдап токтотот. Текшерүү учурунда айдоочунун айдоочулук күбөлүгү да жок болуп чыкты. Андыктан таш бараткан адамдарын түшүрүп, өзүн тийиштүү жайга айдатышты. Стакан кишилер шукан. Сартайгам просто жок. Жок. Кайсы түшүп калсың жака. Машина турат, стаң. Протокол толтурулуп кой берилди. Унаасы калды. Ал эми тартип сакчылар ишин улантып, светофорду көзгө илбеген дагы бир айдоочуну колго түшүрүштү. Жөн болсо жасы элес байке. Реклама кылбай элебиз. Ассаламу алейкум дейер. Ассаламу алейкум. Светофорду отасыз. Жарнама болгусу келбеген бала чыгармачыл топту көрүп чочуп кетти көрүнөт. Бирок документтерин тапшырып берип, жол эрежесин бузганын мойнуна алды. Андыктан тоскоолсуз протокол толтурулду. Светофордон эмне өтүп кетсеңиз ошондой жазбаңыз. Толтурулду. Шашпараттан деп коюм. Шашпарат. Мындан чыккыча тартип сакчыларга терезелери караңгылатылган унаа туурасында маалымат берилип, ошол эле замат ордуна чыгышты. Анан маалымат берилген унаанын алдынан чыгып, токтотуп алышты.
Не oldu? Şıktır. Документтер паспорт. Айдоочу документтерин берген соң айнектерин көтөрүп берди. Албетте маалымат такталып, терезелери караңгылатылганы көрүнүп турду. Тартип сакчылар айдоочуга тартипти түшүндүрүп, айыпына токтотуучу жайына айдатышты. Я. Машинаны ставим. Өз колбойт па, анча биз правамыз бизде болуп, жаңыз кылган инспектор отат саны отурабыз. Чогулы отуруп ал, жаны. Өз баки бар койсоң ачкычтардан. Бул жактан айдоочуга протокол толтурулуп, айнектери тазаланды. Унаасын инимдики дегени менен баарына макул болуп берди. Бул ишти жыйынтыктап жолго чыккан Кайгыл милициясы дагы бир терезелери караңгылатылган унаага жолугушту. Болгондо дагы КАМАЗ үлгүсүндөгү жергиликтүү тазалык ишканасына тийиштүү унаа экен. Терезелерин караңгылатып, айдоочулук көлүгү жок дагы мамлекеттик унааны башкарып жүргөн айдоочунун унаасын тартип сакчылар минип, айыпына токтотуучу жайына жеткиришти. Мынтип Тазанары муниципалдык ишканасынын унаасы камалып, протокол толтурулду. Эң кызыгы терезелерин караңгылатылган ордунан чечүү мүмкүн болгон жок. Атайын пленканын чапталганына жылдар өткөнбү чечилбей жатты. Кандай болбосун протокол толтурулуп, унаасы камалды. Жана айыбын төлөгөн соң бул терезелерин өздөрү келип тазаламайын унаа чыгарылбайт экени айтылды. Эсиңиздерге салсак, апта башында Борбор калада НТС каналынын кызматкери Акынбек уулу Урматты 3 адам сабап кеткен. Сөздөн чыккан жаңжалда жаш балдар Урматты анын келинчегин жана кайненесине кол көтөрүшкөн. Үчөө тең окуядан кийин милиция кызматкерлеринин колуна түшүп беришкен. Акыркы маалыматтар боюнча 2 жаран милиция кызматкеринин мурдагы кызматкерлери болуп чыкты. Окуя болгон жерден биздин сюжет. Биздин чыгармачылык топ НТС каналынын операторун Уртокмокко алып кетишиптир деген маалыматты алар менен наркология келди. Анткени тартип сакчылар бул иш боюнча шектүүлөрдүн ичип-ичпегендигин текшерүүгө дал ушул жерге алып келишкен экен. Эшикте бейбаштык менен шектелип кармалгандардын бири текшерүүдөн өтүп чыгыптыр. Ичкендиги тастыкталып, калган экөөнү алып киришти. Мына, дагы бирөөсү мынакей. Второй. Баспайсың. Жүрөң. Мынтип беймарал эч нерсе болбогондой жүргөн балдарды тартип сакчылар ичкери киргизишти. Бул Атай Чалов аттуу бала. Жабыркагандын айтымында аны жана анын жакындарын сабап жатканда кармап берген баласы. Жабырлануучу дагы бул жакта отурду. Башынан аккан кан жаңы токтоп, бети башы шишип турганы көрүнүп турду. Экинчи шектүү дагы мында отурду. Колунда кесиктер көрүнүп, кан куюп калгандай. Урматтын айтымында алгач эле анын башына сыраанын айнек бөтөлкөсүн чаап сындырышкан. Балким ошондо кесилген деп божомолдоп жатышты. Наркологтордун текшерүүсүнүн жыйынтыгы менен Чалов аттуусу таза, ал эми колу кесилген досу спирт ичимдигин ичкендиги тастыкталды. Айтсак, буларга чейин текшерүүдөн өтүп, сыртта күтүп турганы да ичкен деп жыйынтыкташкан. Сегодня ты вообще? В обед, вечером. А? После обеда. После обеда. Сколько вы? Под вечер, да, выпил? Вечер уже. Ну, пробуй идет. Жыйынтыктар чыгарылган соң Уртокмок алынган Урматтагы жана бул окуяга шектүү 3 бала дагы тартип сакчылары менен бирге Октябрь райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилишти. Ичкери кирген соң үчөөнү тең өздүк кароодон өткөрүп, тийиштүү кагаздарды толтура башташты жана бул иш-чара учурунда шектүүлөрдүн биринин кышкы кийими тартип сакчылардын бирине шек жаратып, укук коргоо органдарында иштейсиңби деп сурап баштады. Ушлат эмес бул. Не ушлат? Россиядан келген ушлат. Каяк иштейсиң деп элесиң. Да бир жолу суу. Иштейм. Данныйын берчи, бурчу дейм. Паспорт жок сенин. Каяктансың? Мынтип актанганы менен мурда ушул эле Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында жөө кайгыл кызматында иштеп кеткендигин айтты.
Иә, текшеге. Бұл роуддау. Шектүүлөргө кагаздар толтурулгуча жабыркагандар тергөөчүнүн бөлмөсүнө көтөрүлүп арыздарын жазып, ар биринин кылганын толук жазып берип жатышты. Арыз түрүндө дагы түшүнүк кат менен дагы тактап беришти. Бул иш-чаралар бүткөн соң анан шектүүлөрдү тергөөчүгө алып кирип, ал эми жабыркагандарды ооруканага жөнөтүп, ал жактагы кароолордон кийин Урмат Акынбек уулу башынан алган жараттар катуу болуп, ооруканага жаткырылып, ал эми жакындарына амбулатордук дарылануу дайындалды. И один из них ударил бутылкой по голове, стеклянной бутылкой. Получается, после удара мы с этим человеком упали, с молодым. И где-то на 10-15 секунд я был в шоковом состоянии и потерял, может, сознание. После чего я встал и начали драться. В драку вмешались, хотели разделить, получается, моя супруга прибежала, теща прибежала, хотели разнять. И эти трое человек, получается, трое молодых человек, начали избивать всех нас. Начали избивать. Один из них, который плотного телосложения, покрупнее, он, получается, держал меня, не давая меня встать. А остальные двое, получается, избивали мою тещу и жену. То, что я не смог встать, они продолжали, минут 10 у них борьба шла, да. А потом я как-то встал, и опять началось все это. Как они прям били? Натурально, да, кулаками? Один из них, получается, ударил мою жену ногой в область живота пару раз, в нос дали кулаком. Тещу там протаскали по земле. Другой, который меня держал, он, получается, содействовал в этом всем. Нет, то, чтобы разнять, нет, он содействовал, держал меня, чтобы я не встал, не смог встать, и чтобы я не вмешивался, получается. Они потом наносили мне удар, один нанес ударом ногой в лицо, в сторону лица. Потом через некоторое время приехали сотрудники милиции, забрали нас, и мы поехали в наркологию. Ошондой эле Урматтын айтымында окуя болгон түнү балдардын бири ар кайсы кызматтардагы тааныштарына таянып, оңой кутулам деп жаткан. Жана күтүлгөндөй эле буга чейин биз көрсөтүп айткан Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында иштеп кеткем дегени түшүнүксүз себептер менен жок болуп кеткен. Бул туурасында Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан басма сөз кызматы да расмий билдирүү жасаган. Ыкчам тергөө топтору барып, ишти алып барышкан. Анан ошол жердин шектүү катары адамдардан экөө кармалган. Шектүү катары адамдардын бирөөсү 93-жылкы, экинчиси 94-жылкы. Исхат районунун тургундары экен. Азыр 234 беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары адамдар болсо убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Борбор калаанын ички иштер башкармалыгынын бул расмий билдирүүсүндө милиция ал түнү 2 гана шектүүнү кармаган эмиш. Ал эми биздин чыгармачыл топ өзү күбө болгондой. Жана алардын колунан жабыркаган Урматтын айтымында да 3 тең кармалганы белгилүү. Ага далил 3 тең наркологиядан текшерүүдөн өтүп, 3 тең өздүк кароо жүргүзүп, 3 тең кийин тергөөчүнүн бөлмөсүнө алып кирген тасмалар. Сенгир чал. Кандай? Чал. Ал эми тартип сакчылар үчүнчүсүн издеп жатабыз демиш болгону бул тасмадагы бала. Атай Чалов деп өзүн тааныштырып, мурда ушул эле ички иштер башкармалыгында иштеп кеткем деген бала. Же чоң тааныштарына ишенип, алары болушуппу? Же кантип бул баланы азыр колунда турганда жоготуп алышып, издемиш болуп жатышат. Ал гана эмес, тартип сакчыларынын айтымында бул бала ал түнү кармалган дагы эмес. Бул маалыматты жабыркаган тарап уккан соң прокуратурага дагы тартип сакчылардын бул аракеттерине юридикалык баа берүү үчүн арыз менен кайрылышкан. Ал арыздын тагдыры азырынча билине элек. Ал эми биз өз кезегибизде тартип сакчылар бул ишти мыйзам чегинде карап, мыйзам чегинде жыйынтык чыгарат деген ниеттебиз. Антпесе таң калыштуу жоголгондордун баарын биз тартып алганбыз. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, анда төмөндөгү номерге чалып же WhatsApp аркылуу бардык маалыматтарды жөнөтсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.